Assalamu алейкум аграр таза көрүүчүлөрү. Бүгүн биз айтылуу Карим ажы агабыздын чарбасына конокко келдик. Бизге конокко келип калдык. Биринчиден эле ыраазычылык билдиргенбиз. Кош келипсиңер, жигиттер. Анткени баягы башка элдерге тажрыйбасы менен бөлүшүп үлгү болгон инсандар өтө аз да. Анан сиздерди көрүп башка элдер дагы баягы чарбачылыкка кызыгат, дем күч болот дегендей. Тааныштырыңызчы. Бул атыңыз аябай эле секирип, сонун бир көркүнө чыгып турган убак экен. Кош келипсиңер биздин чарбабызга. Бул атыбыз азыр быйыл жаңы асы. Былтыр быштуу убагында алганбыз жаңы асы. Азыр биз могу Саратан ысыгында аттарды колдон келишинче жемге тойгозобуз да. Анан кичине эти семизирээк убак ошого ойноп атат буларчы. Где-то бир августтун аягында, сентябрдан баштап бастырып баштайбыз аттардычы. Бул атыбыздын даны, бул атасы Польшадан келген. Польша, энеси кыргыз жылкы экен. Мен да өзүм бияктан сатып алганмын. Основной азыр бизде өзү көп улакка аламан улактын аттары биздин сарайда аттарчы. Жанагы тодого мындай духовстый, тодону жарган аттар ошолор жакшы болуп атат. Буюрса жакшы ниет менен алганбыз, иншалла. Бир-эки жолу эле салдык улакка, эми быйыл күзүндө Кудай буюрса салабыз. Аты шоколад дедиңиз, Жок, мына аты Тайбас. 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 Шоколад азыр эми чыгат. Бизде Жалал абадта знаменитый Тайбас деген ат бар. Ошонун атына койдук Тайбас деп атын. Ордун басында. Буюрса. Мунун сыр болбосо баасы азыркы учурда ушу тапта баасы эми буюрса күзүндө улак көрсөтөт. Улак көрсөтөт эми анан баасын биз өзүбүз жөн эле баага алганбыз. Эми буюрса быйыл күзүндө көрөбүз. Эми жок эле дегенде 30-40тан жогору болот го буюрса. Ниет эми бул. Анан мен кече жакында да бизде Спутниктен телеканалдан тарткан, анан мен комментарийлерди окуп калдым. Кудайдан коркпойсуңар, бул ушундай бааларды айтканга дептир да, мен ошону айта кетким келип турат. Именно ат боюнчачы. Биз атты жылы 12 ай багабыз да. Жыл 12 ай багканда бир аттын бир күндүк расходу өзү 300 сомго барат. 300 сомго бир күндүк эле расходу. 5 килограмм, 6 килограммдын жем өзү почти 120 сом болуп атат. Анан бир чөз 350 сом болуп атат. 300-400 сомго барып кетет да. Анан бир туугандарга айткым келет эле, бул азыр 10, 20, 30 ат баккандан көрө каны жакшы, мындай улакка жакшы жарай турган 2-3 ат баккан ошол азыркы маалга ошол жакшы дейм да. Себеби результаты бар атты кармасаң, аны канча расход кылсаң дагы эртеңки күнү сатса акталып кетет да. Баасы чыкканда. Көбүнчө бизге Өзбекстанга алып кетет, Казакстанга. Ошого туугандарга айтып кетет элем, мен атым баасы мынча турат дегенден мен алысмын. Эми эл өзү баалайт. Эгер ат жакшы чыкса, өзү баалайт. Мен мынчага сатам деп да айтпайм. Эл өзү баалап, мончага бер деп туруп алып кетет. Себеби анан булардын расходу элестетип эле, күнүгө 300-400 сом расход. Анан буларды биз бастырабыз, мондай жигиттер суутат, улак алып барышы, транспортто тиягы бар, биягы бар, эми айтып отурса аябай эле расход чоң да. Анан бизде ошо өткөндө анча-мынча эмеден азыр айтып кетким келип атат. Элдер сразу эле ойлойт экен да, атты алып келип киргизип койсо, анан кийин кантип ушунча акча уялбай, коркпойбу, Кудайдан коркпойбу деген комментарийлер болуп атат. Биз эч качан мен атым баасы мынча деп айтпайбыз. Эл өзү келип туруп, кардарлар өздөрү баалап, өздөрү алып кетет. Бизде көбүнчө жөнөкөй аттарды кармашат да, айыл жерлериндечи. Балким ошолорду жакшылап бакса, алардан да мыкты аттар чыгабы деген суроо. Же сөзсүз эле Польшадан алып келип, баягы эмеси бар. Генетикасы жакшы болуш керекпи дейм да. Жок, андан азыр бизде именно Жалал абад жакта, юг жакта, Ош жакта жакшы аттар, кыргыздын өзүнүн карабай жылкылары жакшы чыгып атат да. Казакстан, Өзбекстанга деле көбү кетип атат. Бирок эми акыркы маалда эми жанагы аттын чоңдору бааланып атпайбы, бойлору 175, 180 деп ошентип бааланып, ошол аттар баа болуп атат да. Потребность ушул жака кетип атат. Мына бизден $100,000, $100,000 кеткен аттар нары дальше Өзбекстан ичинде $300,000, $500,000 кетип атат. Бирок ошол аттын баары Польшадан келген, бирок кыргыздар даярдаган. Кыргыздар тарбиялап, кыргыздар бизде мына аэропортто көбүнчө аламанлакта ошол жерде даярдап, тарбиялап андан кийин кетип атат да Өзбекстандаргачы. Айыл жердеги аттардан деле чыгат арасынан. Жакшы аттар, жакшы бааларга чыгып атат. $30,000, $40,000, $50,000 чейин сатылып атат Өзбекстанга. Көбүнчө эле бизде азыр Өзбекстан тартып атат аттарды. Анан акыркы 1 жыл, 2 жылдын ичинде ушундай чоң аттар бааланып калды азыр. Холка минимум 1.75-тен бийик
180 аттар бааланып калды. Бул атыбыздын аты Шоколад. Бул атыбыз 5 жашта азыр. Бул атыбыздын атасы Польша, биздин мына Нурбек деген агабыз бар, Ноокаттан. Корабль деген атын ошонун баласы. Энеси бизде бу жерде өзүбүздүн кыргыз жылкы местный Бишкектен, ошону ортодо эметкен. Энеси кыргыз, атасы Польша. Бул деле булакка анча-мынча салынып эметти, бирок өзүнүн эмеси духу жакшы, мындай тодого кириши, ичип жегени жакшы. Буюрса күзүндө көрөбүз, буюрса ушу ниет жемишин күзүндө берет экен да болсо. Жакшы ниет менен багып атабыз. Кудай буюрса эми быйыл көрөбүз. А так холка 1,76 м, 1,76 бар бою азырчы. Эми биз аттар азыр арык, эми азыр 7-8 килограммга чыкты жем. 10-15 килограммга чейин жейт булар. Ошондо айтып кетким келип турат. 10-15 килограмм жемдин баасы өзү эле 300 сом болуп кетет. Анан чөө 350 сом болгондо 650 сом. Бир күндүк расход 650-700ге чыгып атат бул аттардынчы. Эми анын баарын чыдаган бар, чыдабаган бар да. Анан кантип Кудайдан коркпой ушунча акчаны айтасыңар деген туугандар чыгып атат да. Муну караш, мээнет бар. Тура анан чоң акча алып киргизип койгондон кийин Кудайдан сурайсың, эми өмүрүн бер деп, ооруп сыргап калса шаарда жашайм мен өзүм. Шаардан келип уколдоп, дарылап деген ал жактары бар, ушундай эмелерчи. Так, бул атыбыз Дом деген ат, Ростовдон келген. 200 000 долларга сатылбайт деген ушул атпы? Эми чын айтсам, бул аттын ээси башка бирөө. Ал кишинин атын деле айтпай эле коеюн, өзү атка кызыгып ушинтип жүргөн байкебиз. Анан мен баягы улакта судья болуп көбүнчө бул атты минип жүрөм да. Көбүнчө ушул атты минип жүргөндө элдин баары кызыга берет. Анан YouTube'тан деген бүт көрөт экен да. Дүйнө жүзү көрөт экен. Ажыке ушул атын сатып айтам, бул ат сатылбайт. Ээси башка киши, тем более. Анын үстүнө биз булакка катуу сала элекпиз. Новичок өзү, эми үйрөнүп атат. Бул азыр 2018-жылкы, быйыл 5 жашка чыкты. Чисто бул Ростовдон донский порода, байкебиздин аты. Анан бир күн суразам, байкебиз, сураза 100ге болсо айт деген да. Анан бир күн чалып, кайра ошо Өзбекстандан бирөөлөр сурап, айтчы сатылабы деген. Анан быйыл суразам, жок, ат сатылбайт деп койду. 200ге да бербейбиз, тура берсин депчи. Себеби ар бир жигиттин үйүндө жакшы ат туруш керек деп коет го. Эми өзү түзүлүшү, эмелери өтө сонун жакшы ат. Мага лично жагат. Анан бул өзү таза донский порода аттар деле азыр өзү аз да. Бүт эле аргындашланып кетти. Бул жерде мына кирип көрсөңөр болот. Буякта чисто донский заводдун өзүнүн печати менен. Дон. Бул донский порода болгон үчүн ушундай баа берип атчыбы өзбек туугандар? Порода, донский породалар вносливый болот да. Биринчиден вносливый донский породалар. Экинчиден булар именно мурда айтат, баягы согушка атайын ошондой бир кан эметтирип чыгарган дейт да. Ростовдочу баягы даң-дуңдан качпагандай духовский болот да. Дон. Аге, мына 2018-7 Д деген бул өздөрүнүн мына донский порода. Ушул өзү эмеси да. Анан донский породалар жүнү моундай золотистый болот. Могу жалыда аз болот да. Азыр биртикеле болот да. Буюрса жакшы ниет менен багып атабыз. Быйыл күзүндө результатты көрөбүз, иншалла. Көкбөрүгө кошкон салымыңыз да кайбай чоң, чынындачы. Анан ошол көкбөрүгө эмне болуп калыс болуп калдыңыз, ошол тууралуу кыскача айта кетсеңиз. Көкбөрүгө мен калыс болуп барган себеби биз канча жыл болуп кетти унутуп атам. Бизде Бишкекте ипподромдо оюн болуп атып, ошол жерде ынтымак командасы менен достук командасы чыгып калып, анан анан ошол жерде ортодо кичине чыр болуп, аяк-бияк болуп, эми достук командасы мен баары кичине балет эткеним себеби достук командасын баштап мен түздөп, мен дебейм, эми 2-3 досум менен биз алып чыкканбыз. Могу Равшан деген досум бар, анан биздин Мыкын акебиз азыр до сих пор жүрөт достук командасында. Ислам деген досум бар, ошолор менен чогуу ошо аэропортто аламан улак чапкан балдар менен чогулуп келгиле деп аксакалдардын батасын алып, достук арасына достор экенсиңер, достун арасында достук командасы болуп калсын деп батасын алып чыкканбыз. Анан судьяга барганын себеби, судьялар неправильно судья этип койгон себебинен мен жүрөктөн чечим чыгаргам, мен барам, сөзсүз судейскийге барам деп ошондон анан окудук. Сертификат алдык, биз физкультурада окудук, ал жерден сертификат алып, анан кийин судейскийге барып, судейскийде да жүрдүм. Азыр деле бармын судейскийде. Просто эми азыр жаштар чыгып атат, анан көп деле кол бошой калып атат. Көкбөрүнүн эмесиге, дальнейшиге бул өтө жакшы нерсе. Бул биздин канды кайнаткан көкбөрү оюну, бул бизди дүйнө жүзү көрүп атпайбы? Биздин кыргыздын балдары эмне деген скорость менен барып, эмне деген
тайказанга секирип булактарды ыргытып атат. Бул деген дүйнө жүзүндө мындай спорт жок го дейм. Себеби биздин ата бабабыз, кыргыз эли бизде каныбызда бар экен, ушул биздин көкбөрүчүлөр ушун үчүн чыгып атат. Эми айтып отурсаң азыр өтө күчтүү балбандар өтө көбөйдү. Көкбөрүнүн келечеги төлкөп берет деп ойлойм мен. Всегда жүрөктө турат көкбөрү. Так, бул эми кой багып азыр биз эметип атабыз. Көп эле айтат, ажеке сиз чото көкбөрүдөн алыстап кеттиң, койго өтүп кеттиңби, аражанга өтүп кеттиңби? Жок, эми мындай да. Кой деле бул пайгамбардын сүннөтү биринчиден. Кой багып атабыз, ниет менен жакшы баас чыкса сатып атабыз. Жакшы күчтүү кочкорлорду алып койлорго коюп, ушинтип селекция кылып атабыз. Сиздин чарбаңызды көрүп бир мындай чечимге келдим да. Кой баксаң мыктысын бак, жылкы баксаң да мыктысын бак дегенчи. Кочкоруңуз менен тааныштырыңызчы. Так, эми бул кочкорго жакыныраак келсек, бул кочкорубуз биздин азыр двукратный чемпион. Бизде Казакстанда Чимкентте болгон выставкадан козу тиш боюнча биринчи месттен алды. Андан кийин жакында эле өзүбүздө Таласта болду. Таласта болгон выставкада дагы козу тиштен биринчи месттен алды. 149,5 килограмм менен чыкты. Эми бул козубуз азыр жаңы 2 тиш жарды. Жаңы 2 тиш жарды. Камераны алып келсеңер, муну жакындатып көрсөтүп коеюн. Тишини азыр 2 тиш жакында эле жарды. Катуураак алып койчу башын. Мынакей. 2 тиштин жакында жарды. Азыр буюрса бул кочкорубуз 1 жаш 4 ай болуп калды. Апрелдин 13-үндө туулган экен. Кочкорубуз. Жок, марттын 13-үндө туулган экен. Апрелде мен алгам барып. 1 жаш 1 ай болчу. Селекция кылайын деп алдым ошондой ниетте. Бул кочкордун буюрса мондай сөөктөрү жоон. Анан өзүнүн возрусуга бул мына кулагы 20. Азыр бизде 20 кулак, бул уже стандартта, элитага кирет да. Баш чоңдуктан кулак мындай болуп турат, ата кулак 20. Бой где-то 97-98 болуп калды, ростчу. Анан мындай бурап койсоң. Кочкорлор основной экстреер эменен. Бул азыр спортивный формада. Койлорго чуркап атат. Койлорду кечээ бир коюбузду качырды. Бурсаң бияка башын. Анан биздин мына кочкор чемсеница, мына экстреер разрез мененчи. Разрез менен. Анан косяк сөөгү, анан куйругу дагы мындай түшүп кеткен эмес да, белде да, жогоруда турат. Анан шерсть, тем более анан могу свет азыр бренд болуп атат. Могу ак светчи, баш ак, ушундай агыш сары мындай свет өзү ушу бренд болуп атат да. Бул ошондо кайсы линияда болуп калат? Линия бул Титаниктин линиясы. Мунун атасы Ришат Габазовдон чыккан. Таластык жигиттерибиз барган, Таластан алган. Таластан атасы Таласка барып ушул кочкорлору менен сүзүшүп өлүп калган экен. Бир эле койго качып ошо койдон түшкөн кой. Титаниктин небереси внук болуп калат бул. Буюрса бул кочкорубуздан өтө үмүт чоң. Үмүт чоң. Өзүм $25,000 алдым эле Таластанчы бул кочкорубузду. Анан ошо выставкадан баа берип атат. Канча берчү? 55.000 берди, телефондон 55.000 берген факт бар, анан 70.000 телефондон айтып атат, бересиң, а мен вообще сатаны оюм жок. Сатам деген сөз оозуңуздан чыга элек. Жок, чыкпайт. Буюрса иншалла. Себеби эмеде, менде азыр бир 70-80 баш кой бар, маткалар. Азыр койлорум основной Сусамырда, бирде бир 30-40 баш кой бар, азыр көрсөтөм койлорду. Ушул ударга даярдап атам койлорду. Азыр 5-6 коюм буюрса качты. Өткөндө лабораторияга алып барып, эмелерин текшертип, уруктуктарга чейин текшертип этип келдик. Буюрса жакшы, иншалла. Ушул эми буюрса мен эми бул Көкбөрүдө эле эмес, бул эми Арашан породасына кызыгып, мен өзүм Баткен областынын координаторумун. Арашан порода боюнча. Эми бир кыргыз элиге бир керегибиз тийип, кыргыз элиге бир жакшы селекция кылып, жакшы козуларды, кочкорлорду, жакшы бир маткаларды чыгарак деген ошондой жакшы оюм бар, иншалла. Сон. Баягы азыр калың элге чынында булардын баасы төп келбейт да, дал келбейтчи. Туура. Көбүнчө кечириңиз Данияр. Мен айтып кетким келет, өткөндө дагы курсант бери мындай жата эле койсуң. Өткөндө да мындай сөз болгон да. Кантип уялбай ошондой бааны айтасыңар депчи, мындай да. Мен өзүмдүн таза иштеген мээнет акчама сатып алып атам. $25,000 мен алып атам. Ошол убакта мен жүргөн машинам бар болчу, 9 соткам сатып туруп алдым могу кочкор. Мисалы үчүн да, эми мындай да. Бул баягы мен өзүмдүн акчама сатып алгандан кийин аны өзүң билесиң да. Мен азыр муну сатып ийгенден көрө мен козу алып, койлор менен селекция кылып, өзүмдөн чыгарган жакшы койлорго качырып кандай козу түшөт экен, бул өзүнчө эме да.
бул азарт өзүнчө, бул кайф да, бул өзүнчөчү, бул койдун бул азарты аябай эме булчу. Эми анын ичинде мен дагы бир нерсе айтып кетип турат. Бул аттарды деле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күлүк баккан, күлүк чаптырган, бирок койлорду канчалаган миңдеген пайгамбар өткөн болсо, пайгамбардын бардыгы кой баккан. Ошондой эле биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам кой баккан. Койдо береке бар. Мына жакында $150,000 кочкор сатылды, билесиздер, Франкел деп. Эми буюрса мен ойлойм $1 миллион чыгат го дейм. Себеби бул пайгамбарлардын баары кой баккан, берекенин баары кой. Айтат го, кой баккыла, койдо береке бар. Кой баксаңар, койдун мүнөзү кирет адамга дейт, иншалла. Бул ошонун жакшы ниеттери бар. Мен бар жерде айтып жүрөм. Самый главный жүрөккө кой кирип кетпесин. 5 убак намазыбызды окуйлу, ибадатты ордунда, убагында кылайлы, амалды бага берели, иншалла. Сон. Биз кечээ эле барып тартып келдик, ошо Баяр деген кочкорду уксаңыз керек. $200,000 казак туугандар сураса бербей атыптыр. Эми баасы күндөн күнгө өсүп баратат да, ошондойчу. Да бир 10 жыл бар окшойт булардын ошол көтөрүлө беришине. Көп туугандар айтат, бул канча жылга чейин бул Аллахтын буйругу, бул Алла Таала буйруган кете берет мунун баасычы. Себеби эл эми ойгонуп атпайбы? Эл эми ойгонуп атат. Бизде мурдараак азыр Өзбекстанга тартып атат, азыр биздин кыргыздар массовый ойгонду. Мына жакында биздин бир инибиз $200,000 кой алды, 40 баш, $5,000 алды. Эми кызыгып атпайбы? Ушу кызыгып чыгарайлы деп, бул Кудай буйрса кете берет, иншалла. Мен ошентип ойлойм. Эл эми ойгонуп атат. Чем мисалы үчүн мен кече Курбан айтта бир жакшы арашан коз кочкор сойдум. Коз кочкор 50 килограмм эт берди. 50 килограмм берди. А беркинде простой кордондон бир жашарын сойсоң, максимум 25 килограмм. Андан ашпайт. Бул жер 50 килограмм эт берди. Так, бул жерде койлор ар жак арканда бүт бардыгына линиясы бар койлор. Бардыгычы. Могу кой мисалы үчүн бул Арашандан келди, Нурдин деген байкебизден алып келдим. Эски Кораблевский линия кой. Дайши кой да, убагында $7,000 берилбеген кой. Буюрса мен алып келдим. Быйыл эми ошо удар калайын деп атайын алып келдим. Тетиги койлор ар жакта эки агыш койлор турбайбы? Булар Афган менен Арашандын ортосунда түшкөн койлор. Аргындаштырылган. Анын тети кулагында бир касар уже удардан качты. Мен селекция кылайын деп, арасы анча-мынча Арашан эле эмес, афгандар дагы аралашып атат да бул жердечи. Могу кой дагы, бул дагы смесь. А так ростору 94-95 сантиметрлик койлор могуларчы, чоң койлор. Тетиги экөө турбайбы? Алар да 94-95 сантиметрлик койлор, чоң койлор. Алда удардан качты, алда сары бир касы бар. Койлор буюрса эми биз жаңы баштап атабыз, бир 3 жыл 4 жыл эле болду могу Арашанда эми эми акырын селекция кылайык деп, основной количество койлор биздики жайлоодо азыр. Буларды бу жерде ичине кармаганча кочкорго эметип, ошентип кармап атам, буюрсачы. Ошол Арашан баккыла дейт элем. Себеби көп 100-200 кой баккандан көрө, андан көрө 5тен, 10дон, 20дан кылып мүмкүнчүлүккө жараша Арашан бакса, Арашандын келечеги бар иншалла. Эми анын ичинде кичинекей көрүнөт, азыр могу коюбузду алып келип, мен параметрлерине бир сыйра эметтирип, тааныштырып берип коеюн. Бул коюбуз биздин Арашандан бияктан жогорудон чыккан Гүлсары деген биздин Арашан асыл тукум группасында фондо турат. Болот байкебиздин Гүлсары деген кочкорунун кызы. Бул коюбуз азыр 4 тиш, бирок эми туат. Бул туэлек кой да. 4 тиш. Бул туэлек кой, эми туат, буюрса азыр бооз. Булчу мен алганда өзүм Карабалтадан Табылды деген байкемден алып келдим. Бул койдун бою 93 сантиметр. Рост. Узундугу, аркасы разрези, мына кулактары 20. Мынар буруп койсоңуз. Койлор азыр биздики могу жүнүнүн тазалыгы кичине свети кызылыраак, бирок анда разрездери жакшы. Буюрса бул бооз кой. 2 айдан ашып калган бооз азырчы. Анан узундугу менен бери бурсаңыз, биздин Арашан койлорубуз эмнеси менен көкүрөктөрдү көрдүңөр да. Могу эсойлор мына жаңы айтып кеттим, кече Курбан айтка бир коз кочкор сойдум, 50 килограмм эт берди. Беркинде койлорго караганда булардын сөөгү да чоң болот. Анан союп, көп айтат, союп жейсиңерби дейт. Кудайга шүгүр, бар нерсени жеп атабыз, союп атабыз иншалла. Анан бар нерсени жеш керек. Бул жалган жашоодо баарыбыз эле кетебиз, бул байлык эч кимге калбайт. Туура. Ушинтип жаңы кызыгып аткандарга айтат элем, Арашан баккыла, Арашанда береке бар. Ажыке, жаңы баккандар боюнча сүйлөшүп калдык. Бизде ушундай бир өткөндө Өсөр ажы айткандай улантып кеткен эреже бар да.
Баягы биз жаңы көрүүчүлөрдүн арасынан жаңы баккысы келгендер, ушундай баягы өзү айылда чоңоюп өсүп жакта мал арашаңга өтөйүн деген жаштарга бир ургачы, бир эркек козу мындай аларга бир мотивация болсун деп, жардам болсун деп базар баасында берсе деп агаларыбыздан сурайбыз да. Ар кимдин эми өзүнүн каалоосуна жараша. Кээ бирөө макулдайт, кээ бирөө жок дейт дегендей. Сизде кандай мүмкүн болсо кийинки тууптан кочкоруңуздан буюрса. Мен жакшысынан дебейбиз, бир орточосунан мындай баштап кеткенге ыңгайлуу боло турганынан. Конечно. Бул жүрөктөн кызыгып, мисалы үчүн мен жакшы сөз айттыңыз, пример айтып кетейин. Бизде жакында ушундай случай болду. Мен ошол жанагы Казакстан, Өзбекстанга сатылды. $33,000 жираф деген кочкорум бар болчу. YouTube'тан, TikTok'тон Россияда жүрүп бир инибиз көргөн экен. Ишиним бир инибиз көрүп, бир кой алайын дедим, эле кызыгып атам ушул анан мерден кочкорлорум $2,000-3,000 деп продаж койгом. Жирафтын балдарынчы. Ошо иниме айттым, не бересиң, не дейсиң десем, кармайга $100,000 берем дедим. Мен айттым, болду. Сенин сөзүң башка сөз жок. Айткан багыңа бердим дедим. Ошону алып кетти, мыктысын тандап бердим. Андан кийин дагы кишилердин, клиенттердин баары келип ошо козго жабышат. Мен айттым, эртерээк алып кетчи ушул жерде. Себеби бул буйрук, анан начинающийлер келсин, чындап сатпайм, өзүм кой кылам деген келсе, мен 50%ке чейин арзандатып берем. Арзандатып бересиз. Келишинче. Себеби мен өзүм кыйынчылык көрүп чоңойгон балам. Карапайым үй бүлөнүн баласымын. Эчтеке жок, бирден экиден деле жанагы сайыз такаган маалда даже кой эчкибиз деле жок калып, тоок багып деле жүргөнбүз. Эми Аллага шүгүр, мына өзүм сарайым, өзүм мал багып, кой багып, колдо жок мындай жаңы начинающийлер келсе, колдон келишинче жардам берем мен. Сон. Ажыке, сиздин короңузда эң кымбат кочкорбу, койбу, канча берди болот? Балким сиз саткан жоксуз дегендей. Баа берген. Баа берген. Эми болуп атат. Ошо жана айттым, жакында $33,000 бир кочкор саттым, $21,000 бир кочкор саттым. Бирөөсү козу кочкор болчу, бирөөсү эки тиш болчу. Ошол жок, эки тиштен 4 тишке өттү. 4 тишке өттү жираф. Бири 33-кө, бири 21-ге кетти. А так болуп атат, берден $2,000 саттым ургач козулар. Эркектери деле $2,000 кетти, 2,5-дан жирафтын балдары кетти ушул жерден. Баткендин балдарынан кетти. Болуп атат. Жакшы, берекесин берсин. Койлордон кызыккандар бар, берде могу удардан качкан койлорду сатып алайлы дегендер бар. Эми мен өзүм коз албай туруп сатканга кичине эме болот. Буюрса коз ала берсек анан уже болот. Ударга дагы башка чет мамлекеттерден коноктор келип аткан болсо керек, сатпайсыңбы деп. Сурагандар бар, сат эми удар. Мен өзүм алдым, эми анан ударды да сатып ийсем элдердин деле кичине түшүнүгү эме болуп калат го, бул акчаны ушундай жакшы көрөбү деп. Астын өзүм кой бир 70-80 кой кылдым. Буюрса быйыл бир селекция кылып мээнет кылайлы иншалла. Анан жаңы кызыккандарга сөзсүз мен эме кылам. Дагы бир жолу айтып кетем, Кудай буюрса, мондай коз кочкор жаңы кызыккандар келсин. 50% баасын мындай кылып берем. Сон, рахмат. Бул биздин азыркы удар деген кочкорубуздун кечеги таласта болгон выставкадан коз тиштер боюнча биринчи местаны алган кубогу. Международный выставка овец дейт, порода Рошан, Кыргызстан 2023. Бул жанагы $21,000 сатылган Баткен деген кочкор кубогу Казакстанда. Бул да биринчи местаны алды да, Казакстанда экстреерден сулуулугунан биринчи местаны алды. Жана $33,000 сатылган жираф деген кочкорум экинчи местаны алды. Сулуулуктан да экинчи место, могу экинчи кубок вестен да экинчи место. Ушу 3 кубокту международный выставкадан алып келдик Казакстанга. Биздин өзүбүздүн председателибиз Мирлан байке ушул жакшы селекция кылган койлорго деп ушинтип монтип медаль алдык. Мактанып коеюн. Арашандын башкы эмелери буюрса, жемиштери. Ушинтип медаль алып, бул полканы атайын жасатып, кичине анча келгендерге мактанып коеюн деп Таня. Билсем, мага батпай эле ушу башкаларга үлгү болуп көбөйө берсин. Силер неожиданно келип калдыңар. Эми келгендерге бул дасторконду жакшы бир козун союп коноктойм деген ниет кылдым. Ал союн десем эми кеч болуп кетти деп атасыңар. Эми келишиңерге сөз, бу жерде жакшы конок болуп, Жарайт. Бир арашанды. Жарайт. Ишиңе ийгилик. Чоң рахмат.